Биз энергетиктер зыян деген түшүнүккө көнгөнбүз. Бирок соц түйүндөрдө алар өмүрдү 7-8 жылга узартары тууралуу маалымат тарап атат. Чынында эле энергетикалык суусундук өмүрдү узартабы? Биз бул маалыматты текшерип чыктык. Алдыда айтып беребиз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Биз менен бирге болуңуз. Инстаграмдагы Нак медиа баракчасы окумуштууларга шилтеме берип, бир банка энергетик өмүрдү 7-8 жылга узартары тууралуу маалымат тараткан. Анда суусундуктун курамындагы таурин, табигый аминокислота болору жана ал карылыкты жайлатары айтылган. Колумбия университетинин молекулярдык физиологдору буга чейин изилдөө жүргүзүп, энергетиктин курамындагы таурин организмге чын эле оң таасирин тийгизиши мүмкүн экенин аныктаган. Изилдөөчүлөр тобу экспериментти адамдарга эмес, чычкандарга жасап көрүшкөн. Анда таурин кошулмалары чычкандардын орточо жашоо узактыгы 10%га созулганын билдиришкен. Бирок көптөгөн изилдөөлөр энергетиктер зыяндуу экенин тастыктайт. Алкогольсуз энергетикалык суусундуктар кофеиндин жана канттын чоң дозаларын камтыйт. Алардагы витаминдердин курамы тең салмактуу эмес. Ошондой эле кычкылдуулугу жогору. Ал эми алардагы таурин суткалык нормадан жогору. Мындай суусундуктар балдарга, өспүрүмдөргө, кош бойлуу жана бала эмизген аялдарга, улгайган курактагы адамдарга жана өнөкөт оорулары бар адамдарга ичүүгө изилдөөдө тыюу салынат. Кардиолог Калдарбек Абдыраманов Азаттыкка берген маегинде энергетикалык суусундуктардын ден соолукка таасири дароо сезилберин айткан. Ал организмде мурдатан болгон же жаңы өөрчүп келе жаткан ооруларды козгоорун белгилеген. Мындан тышкары, дарыгер энергетиктерди допингдин жумшак түрү деп сыпаттаган. Белгилей кетсек, Кыргызстанда энергетикалык суусундуктарды жарнамалоо мыйзам тарабынан тыюу салынган. Жыйынтык: манипуляция. Энергетикалык суусундуктун курамындагы таурин чын эле карылыкты жайлатары изилдөөдө тастыкталган. Бирок алкогольсуз энергетикалык суусундуктарды тез-тез ичүү бир катар ооруларга алып келет. Сиз бул суусундукту ичесизби? Пикир калтырып, бул видео менен бөлүшүңүз. Сиздер менен Чекит медиа жана мен Тумар болдум. Көрүшкөнчө.